Педагогикалык процессти пландаштыруу жана уюштуруу, ата-энелер менен иштөө. Педагогикалык процессти пландаштыруу бул тарбиялоо жана каражаттарды, формаларды жана усулдарды бир тартипте, алдын ала, ырааттуулугу менен пландоо. Педагогикалык процессти уюштурууда балдардын сабакка кызыгуусун ойготууда табышмактар, видео жана аудио материалдарын көрсөтүү керек. Сабактын негизги бөлүгү төмөнкүлөр. Балдардын көңүл буруусун уюштуруу, түрдүү ыкмалар менен материалдарды түшүндүрүү, билим жана көндүмдөрдү бекемдөө, баалоо, жыйынтыктоо. Ар бир тайпадагы сабактар балдардын жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен уюштурулат. Сабактар наристе курактагы балдарга 8-10 мүнөт, кенже топто 10-12 мүнөт, экинчи кенже топто 12-15 мүнөт, орто топто 15-20 мүнөт, жогорку топто 20-25 мүнөт, даярдоо топто 25-35 мүнөткө чейин созулат. Ата-энелер тарбиячыларга төмөнкү маалыматтарды билдирүүсү зарыл. Баланын ден соолугу, алардын үй-бүлөдө тарбиялоо тажрыйбасы жөнүндө, физиологиялык талаптарды канааттандыруучу жагымдуу чөйрө түзүү жөнүндө. Ата-энелер балдарын тарбиялоодо төмөнкүлөргө көңүл буруусу керек. Балдардын өнүгүү өзгөчөлүктөрүнө, балдар чөйрө менен кандай мамиледе болушу керектигине, өнүктүрүү үчүн зарыл шарттарды түзүүгө. Жеке ишкер балдарды алууда ар бир ата-эне менен келишим түзүп алуусу кажет. Бала бакча менен үй-бүлөнүн өнөктөштүгү баланын жашоодогу ийгилигинин бирден бир кепилдиги болуп саналат. Сабактар аяктаганда ар бир бала менен жылуу коштошуп, жакшы маанайда узатыңыз. Балада эртең бала бакчада мени жакшы көрүп күтөт деген ишеним пайда болот.